Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі біз сабағымызды баштамақшымыз, урматтуу биздин тил үйрөнүүчүлөр. Анда эмесе назарыңыздарды төмөнкү видеого бурмакчымын. Араб тилине саякат аттуу долбоорубузга кош келипсиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Рашидун валадун. Рашидун валадун. Марьяму бинтун. Марьяму бинтун. Рашид бала, Марьям кыз. Хаза Рашидун. Хаза Рашидун. Бул Рашид. Хазихи Марьяму. Хазихи Марьяму. Марьям кыз. Хазихи мударрисатун. Хазихи мударриса. Бул мугалим эже. Хаза мударрисун. Хаза мударрисун. Бул мугалим агай. Хаза китабун. Хаза китаб. Бул китаб. Хазихи мистаратун. Хазихи мистара. Бул сызгыч. Рашидун валадун. Марьяму бинтун. Дафтарун ва китабун. Дептер жана китеп. Каламун ва китабун. Калем жана китеп. Мистаратун ва каламун. Сызгыч жана калем. Дафтарун ва мистаратун. Дептер жана сызгыч. Каламун ва китабун. Калем жана китеп. Дафтарун ва китабун. Дептер жана китеп. Курсийюн. Курсийюн ва мактабун. Отургуч жана парта. Мударрисун ва мударрисатун. Мугалим агай жана мугалим эже. Каламун ва дафтарун ва китабун. Калем жана дептер жана китеп. Азыр төмөнкү сөздөрдү ортодо боштук болуп турат. Кызыл менен турган тамгаларды туура тандап, толук курамдуу сөз болушуна бир тамганы тандап коебуз. Анда эмесе мисратун. Мисратун кандай тамга коюлат? Бул жерге та тамгасы турат. Мистара. Мистара. Бул эмне экен? Сызгыч. Ал эми бул жерге каламун. Каламун. Бул калем экен. Ал эми андан кийинки сөзгө дафтарун. Фа тамгасы экен. Дафтарун. Бул дептер. Ал эми андан кийинки сөзгө мударриса. Мударриса. Мударрисатун. Бул мугалим эже. Ал эми андан кийинки сөзгө китабун. Китабун. Китеп. Ал эми андан кийинки сөзгө мактабун. Мактаб. Бул парта экен. Ал эми эң акыркы сөз син экен. Син тамгасы курсийюн. Курсийюн. Бул отургуч экен. Ал эми ушул жерде тартиби бузулган тамгалар курамын көрүп турабыз. Ушу тартиби бузулгандарды биз толук курамдуу кылып сөз жазайт экенбиз. Анда эмесе мистара. Мистара. Мита. Исратун. Мистара. Бул сызгыч. Юн. Курси. Курсийюн. Курсийюн. Бул эмне экен? Отургуч экен. Ал эми андан кийинки тамгалар жыйнагы. Мындан биз мударрисатун. Мударрисатун. Бул мугалим эже экен. Ал эми андан кийинки тамгалар курамын дафтарун деген сөз келип чыгат экен. Дафтарун. Бул дептер экен. Ал эми андан кийинки сөздү биз төмөндөгүчө курайт экенбиз. Каламун. Каламун. Бул калем сабы экен. Ал эми андан кийинки сөз китабун. Китабун. Бул китеп экен.
Ушу менен биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабактарда жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.